Парламенттик шайлоо 28 ноябрда өтөт. Депутат болгусу келгендердин саны адаттагыдай эле арбын. Партиясы деле бир мандаттуу талапкери деле көп. Бул видеодо жарышка катышып, Facebook'та үгүт жүргүзүү үчүн фейк фанаттарды колдонуп жаткан партияларга токтолобуз. Клубдун журналисттери тайпалардагы жана партиялардын пиар материалдарындагы жүздөгөн аккаунттарды текшерип чыкты. Алар шайлоого аттанган партиялардын көбүнчөсү фейк профилдерди активдүү колдонуп жатышат деген жыйынтыкка келишти. Алдыда алардын баарын кеңири тизмектейбиз. Жалпы 21 партия бар. Дароо айтсак, 7 партиянын артында фейк профилдер байкалган жок. Бул партиялар анчейин белгилүү эмес, айрымдары ушул эле жылы пайда болгон. 7 партиянын артында фейк үгүтчүлөр байкалды, бирок анчейин деле көп болгон жок. Бул аккаунттар көп деле оройлук кылган жок, болгону үгүт материалдарын бөлүшүү жана жайылтуу ролун аткарышты. Фейк аккаунттардын көбү октябрдын аягында же болбосо ноябрдын башында ачылган. Алардын арасынан эбак эле ачылып, бирок колдонулбай келген фейк аккаунттар да кездешип жатты. Алар ноябрда үгүт кызый баштаган маалда жандана башташкан. Партиялардын калган жетөөсү фейк профилдерди абдан жигердүү колдонушат. Ондогон профилдер тартылган. Алар өз партиялары тууралуу маалыматтарды тез бөлүшүп жана жайылтып турушат. Азаттык жана Ата журт Кыргызстан партияларын колдогон аккаунттардын айрымдары Ата мекен партиясы тууралуу фейк маалыматтарды чыгарып жатышты. Фейк аккаунттар Адахан Мадумаров жана анын Бүтүн Кыргызстан партиясына каршы аяосуз чабуулду улантышууда. Коллаждарды чыгарып, саясатчыны мыскылдашат. Парламент спикери болуп турганда чыгарган чечимдерин эскертишет. Аны менен кошо Садыр Жапаровдун мурдагы тарапташы Орозайым Нарматова дагы фейктердин талоосуна кабылууда. Бирок Бүтүн Кыргызстан партиясынын фейктери да жөн турган жок. Алар лидерин мактап жактаганды улантышууда. Мунун баары фейктердин колдоосун бийликчил же ири коррупционерлерге байланыштуу партиялар эле эмес, кечээ эле кесиптештерин фейк колдоносуңар деп айыптап жүргөн либерал партиялар да колдонушууда.